адам баласын дуа кылып, дуа алгандан кийин бет сыйпау бул ислам дининин кундулугу, албетте кундулугу жана ислам дининин өзү руханияты, ички дүнүйөсү исламдын жанагы жерде тек гана көрүнүстөгү нерсеси эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, сахабалар айтат, пайгамбарыбыз дейди, колун дуа кылган кезде колун жайып дейди, жана бетин сыйпамай түшүрмөйтүн дейди. Дуа кылганда да, я Алла деп Алланын рахметин, нурун, жакшылыгын тилеп отуруп, артынан кийин жанагы жерде позитив нурларды адамдын жанагы жерде боюнан чыккан энергия нурду кайтадан өзүнө сыйпап, кабыл болуун, Аллага деген бир кабыл болуу сынышы деп Алладан сурау, ол пайгамбарыбыздын жолу, пайгамбарыбыздын сүннөтү. Хадистерде өтөдү, жанагы Бухариде, Муслимде да бар. Пайгамбарыбыз колун жайып, Фалак Нас сүрөлөрүн окуп, бүткөн Фалак Нас сүрөсүнүн өзү бир дуа, бир тилек, жанагы жерде Аллага сыйынуу. Экөөүнү кос сыйынуу деп айтат. Сыйынуу сүрөлөрү, осы сыйынуу сүрөлөрүн окуп отуруп, жанагы жерде бетин сыйпап, үстүндө да, колунда, басында сыйпаган пайгамбарыбыз. Сондуктан да биздин жанагы жерде бабаларыбыздын не нерсе истеген болотун болсо, ол бет сыйпоо болсун, башка да әрекеттер болсын, салт дәстүріміздегі бұлардың бәрі ислам құндылықтарына міндетті түрде сай.